Салам достор. Кызыктуу фактылар рубрикасынын экинчи сериясында эң бийик имараттардын эволюциясы жөнүндө айтып бермекчибиз. Анда баштадык. Эң алгачкы асман тиреген имарат Америкада Филадельфия шаарынан башталган. Филадельфия Сити Холл бийиктиги 167 метр. Singer Building, New York бийиктиги 187 метр. MetLife Tower, New York бийиктиги 213 метр. Woolford Building, New York бийиктиги 241 метр. Manhattan Trust Bank, New York бийиктиги 283 метр. Chrysler Building, New York бийиктиги 319 метр. Empire State Building бийиктиги 381 метр. Бул имараттар Нью-Йорк шаарындагы дүйнөлүк соода борбору. Анын бийиктиги 417 метр. Бирок 2001-жылы террордук кол салуудан улам талкаланган. Кийинки асман тиреген имарат Чикаго шаарына курулуп, ал Sears Tower деп аталган. Бийиктиги 442 метр. Андан кийинки асман тиреген имарат бул Малайзиянын Куала-Лумпур шаарындагы Petronas Towers мунаралары. Анын бийиктиги 452 метр. Кийинки имарат мындан да ашып өттү. Кытай Тайпейдеги Тайпей 101 имараты. Анын бийиктиги 508 метр түзүк. Бул асман тиреген имарат бүгүнкү күндөгү эң бийик имарат болуп саналат. Бул Дубай шаарындагы Бурдж Халифа мунарасы. Бийиктиги 828 метр. Ал эми кезектеги имарат бул Сауд Аравиясынын Жидда шаарында курулуп жатат. Ал Жидда Tower деп аталып, бийиктиги 1008 метрди түзмөкчү. Курулушту 2021-жылы бүткөрүүгө пландаштырган. Ал эми бул имарат Дубай шаарындагы Dubai Creek Tower имараты. Ал 2021-жылы башталмакчы жана анын бийиктиги 1345 метрге жетет. Урматтуу достор, бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң өнүккөн мамлекеттер ушундай асман тиреген имараттарды курууга бел байлаган. Алар биринен сала бири өтүп, курулушту улантып жатышат. Анткени бул дагы дүйнөдө туризмдин өнүгүшүнө чоң салымын кошот. Туристтер ушул жерлерге барып эс алып келүүнү самашат. Урматтуу достор, маалыматтар жаккан болсо лайк басып досторго бөлүшөбүз. Каналга подписация болсоңуз ар бир жаңы видеодон кабардар болосуз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.